Assalamu alaikum, урматтуу KG Хабар каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Урматтуу туугандар, бүгүн 2021-жыл 6 февраль апта күнүнө ишемби. Урматтуу туугандар, биз Авторынок Бишкекте Риом унасыны тартып көргөзөбүз. Бүгүн уна базар башталды. Бүгүн ишемби жана жекшемби күнү уна базар болот. Айта кетчү нерсе, урматтуу туугандар, сиздердин колдооңуздар себеп болуп каналыбызда 2000ден ашык катталуучулар топтолду. Буюрса дагы алдыда биздин катталуучулар буюрса көбөйөт деген ишеничтебиз. Урматтуу туугандар, дагы биз бир жолу сиздерден колдооңуздарды сурана кетем. Каналга катталып, мага жакты белгисин басып колдоп койсоңуздар, жана комментарийге сөзсүз түрдө комментарийге өз ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Кайсы унаны тартып берели? Бүгүн Бишкекте аба ырайы жакшы, карлар эрип кеткен, жолдор ачылган, кургак, күн аябай ысып жатат десек да болот. Комментарийге сөзсүз жазыңыздар. Кайсы уналарды көргүңүздөр келет? Кайсы унанын ценасы канча сом, ошону кайсы унаны билгиңиздер келет? Ошону жазсаңыздар, биз сиздерге тартып берүүгө аракет кылабыз туугандар. Унаны сатууга келген уналар бир четинен тизилип коюп башташты жолдун жээгиндеги. Анан туугандар, азыр эсиме келди, айта кетчү нерсе дагы, биз 100 000 сомго чейинки уналарды өзүнчө бир бөлүк кылып, бир видео кылып тарттык туугандар. Себеби кээ бир комментарийде туугандар айтып жатат, бул унаны металлонго тапшырыш керек экен, бул уна чирип болбой калыптыр деген ар кандай терс маанидеги сөздөрдү жазып жатат. Эми туугандар, сиздер эми эгер бай болсоңуздар, ошо машинеге, ошо унага акчасы жетпей жаткан, же болбосо ошо унаны эңсеп жаткан башка туугандарыбыз дагы бар да. Эми ошо сөздү айтпай эле койсоңуз жакшы болмок. Ар бир машиненин өзүнүн кардары бар демекчи. Ар бир унанын өзүнүн ээси бар. Акчасына жараша ала берет туугандар. Болсо велосипед дагы жакшы дейт туугандар. Жок болгон жаман. Бардын эбин тапса болот. Ошондуктан туугандар, сиздердин акчаңыздарга ылайыктуу уналарды да тартабыз. Жол тандабастарды да тартып жатабыз. Тек гана колдоо көргөзүп, жакшы комментарий жазып коюңуздар. Андан кийин өзүңүздөргө ылайыктуу, акчага ылайыктуу уналар дагы чыгат. Буюрса биз бардык унаны тартабыз. Жалаң гана 100 000 сомго чейинки уналарды эле тартып, башка уналарды тартпай койгон жокпуз. Биз аларды да тартып жатабыз. Биринчи, экинчи сектордагы жакшы уналарды, навес астындагы жол тандабасты уналарды дагы тартып жатабыз. Ошондуктан туугандар, колдооңуздар керек дагы бир жолу. Анан сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Кайсы унаны көргүңүздөр келип жатат? Ошону жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө тартып берүүгө аракет кылабыз. Анан дагы бир жолу айта кетчү нерсе, ушунча катталуучу бир гана сиздердин колдооңуздар себеп болуп туугандар, ушунча катталуучу катталды 24 күн, 25 күн дегенде. Бул сиздердин кошкон жардам салымыңыздар. Ошонун себептен ушинтип подписчик тез көбөйүп жатат. Дагы айта кетчү нерсе туугандар, сөзсүз түрдө ката кемчилик болот. Ар бир инсанда ката кемчилик болот. Бир гана пайгамбарлар кылган эмес, периштелер ката кылбайт. Ал эми бардык инсан ката кемчилик кылат. Эми мен жаңы баштаган себептен сөзсүз каталар болуп жатат. Кээ бир уналарды толук тартпай калып атам, тез шашып өтүп кетип атам. Кээ бир уналарда атыны өзгөртүп койдум, мисалы Toyota'ны Honda деп койдум, ошондой сымал жаңылышуулар болуп жатат. Эми ушуга туура кабыл алып колдоп койсоңуздар, алдыда буюрса биз сиздерге жакшы кылып тартып берүүгө аракет кылабыз. Колдон келишинче. Бул тартып аткан товарлар дагы сиздер үчүн тартып жатабыз. Сиздерге маалымат болуш үчүн, сиздерге кабар берүү максатында сиздерге
Bizler üçün, kıskas sizler üçün қызмат болып жатат da. Ошондуктан тугандар колдоп коюңуздар. Ката кемчилик болот, сөзсүз буну моюнга алам. Ката кемчилигим жок деп айта албайм. Ката кемчилик аябай көп эмес, бирок аябай да аз эмес, бирок болуп жатат ката кемчилик. Аны мен видеодо ар бир видеону көрүп жүктөп атам видеолорду. Ошондуктан тугандар колдоңуздар дагы бир жолу. Анан комментарийге сөзсүз ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Videolarda kütüңүздөр, байкап туруңуздар. Biz дальше азыр биринчи жол жегиндеги унаалардан баштайбыз. Андан кийин кандай унаалар тарталы комментарийге калтырыңыздар.